Текебаевдин айылдагы апасына жолукканы барганы айрымдардын уйкусун бузууда. Адвокат аларга жооп берди. Чак түштө шаарда адамга автомат такап коркуткан адам кармалды. Байдын балдарына боло береби? Салам сентябрь. Жаңы окуу жылы башталды. Депутаттар дагы эс алуудан келип парламент ишин баштады. Жактоочу Таалайгүл Токтакунова эмне себептен үй камагында отурган Өмүрбек Текебаев Бишкектен чыгып кеткенине түшүндүрмө берди. Анын апасы жашы өтүп калган улгайган адам. Мындан улам сотко өтүнүч менен кайрылып, сапар алууга уруксаат берүүнү суранганбыз. Төрагалык кылган соттон Ош жана Жалал Абад облустарынын аймагында белгилүү бир мөөнөткө барып келүүгө уруксаат алынган деди ал. 21 августта жогорку сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин жаңачылган жагдайларга байланыштуу кайра кароого жиберген. 1 май райондук сотунда саясатчылардын баш коргоо чарасы каралып, алар үй камагына чыгарылган. Ысык Көл облусунун мурдагы губернатору Эмиль Каптагаев камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун иши боюнча башкы прокурорго ачык кат жазды. Саясатчы кайрылуусун Фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Анда Каптагаев өзүн барымтага алуу боюнча Садыр Жапаровдун катышын тастыктаган бир дагы күбө болбогонун жана эч кандай дооматы жок экендигин билдирди. Ал Садыр Жапаров Кенжебек Жумабаев аттуу адамдын көрсөтмөсүнүн негизинде абакка кесилген. Жумабаев жалган көрсөтмө бергени боюнча видео кайрылуу жасаганын белгилеген. Мурдагы губернатор ошондой эле Жумабаев бул иш боюнча күнөөлүү деп табылып, 8 жылга соттолгонуна карабай эркиндикте жүргөнүн белгилеген. Жапаровго козголгон кылмыш ишин кайрадан карап, Кенжебек Жумабаевдин ролу боюнча кошумча тергөө жүргүзүүнү суранам. Эгер ал чынында эле калп айтса, Садыр Жапаров акталышы керек. Ал эркиндикке чыгышы керек. Ал эми Кенжебек Жумабаевдин кадамдарына укуктук баа берилиши керек. Ал адамды барымтага алганы боюнча 8 жылдык мөөнөтүн өтөбөгөнүнө дагы бул иш боюнча кошумча жазага тартылышы керек деген оюн билдирген Каптагаев. Ошондой эле ал бул ишти тергеген тергөөчүлөрдүн жоопкерчилигин кароого чакырган. Садыр Жапаров 2017 жылдын мартында камакка алынган. 2018 жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Койташ окуясын иликтей турган комиссия ушул жумада ишин баштайт. 7-8 августта Койташ айылында болгон окуяларды иликтеш үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын биринчи жыйыны ушул жума ичинде болот. Бул тууралуу аталган комиссиянын төрагасы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди. Аталган комиссия премьер-министр Абылгазиевдин буйругу менен 29 августта түзүлгөн. Ага жогорку кеңештин депутаттары Бактыбек Райымкулов, Алмазбек Батырбеков, Жаныбек Бакчиев, Абдыбек Дүйшалиев, Талант Мамытов, Бакирдин Субанбеков, Тынчтык Шайназаров кирген. Андан тышкары юстиция министри Марат Жаманкулов, өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Намазалиев баштаган бир катар мамлекеттик органдардын кызматкерлери кирген. 3 жыл мурун Бишкектин экс-мэри Нариман Түлеев мамлекетке төлөп берген 8 батирди мэриянын кызматкери жасалма документтер аркылуу сатып жиберип, из жашырып кетти. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Мэриянын муниципалдык мүлк башкармалыгынын кызматкери Эрик Ашыралиев Москва 191 дарегиндеги Түлеевдин мамлекетке алынган 8 батирди кандай жолдор менен сатып жибергени иликтенип жатат. Учурда кылмыш иши козголду. Түлеевдин мамлекетке алынган 8 батирдин баасы 60 миллион сомдон ашык сумманы түзөөрү айтылууда. Бүгүн 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңештин 7-чи сессиясы ачылып, парламент жайкы эс алуудан кийин ишин баштады. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, бүгүн эртең парламенттин тармактык комитеттеринин жыйындары башталат. 6-чы чакырылыштагы азыркы парламент 27 июнда 6-чы сессиясын аяктап, жайкы эс алууга тараган. Жогорку кеңештин регламентине ылайык депутаттар 1 июльдан тартып өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып бармак. Ал эми август айында эмге көргүүсүнө чыгышкан. Учурдагы чакырылыштын депутаттары 2015 жылы күзүндө шайланган. Анда 6 фракция бар. Бул чакырылыштагы парламенттин мөөнөтү 2020 жылы аяктайт.
Айыл банкта кызматкерлерди массалык кыскартуу жараяны жүрүп жатат. Бул тууралуу информатор сайты жазып чыкты. Андагы маалыматтар боюнча банктын башчылыгына Бактыбек Шамкеевдин жана жаңы директорлор кеңешинин келиши менен тагыраагы 1-июлдан тартып башкы кеңседен эле 20 жооптуу кызматкер, аймактардан 32 кызматкер жумушунан кыскартылып ишсиз калышкан. Өткөн жумада болсо банктын 100 кызматкерине жумуш орду кыскартылаары тууралуу эскертме кат жолдонгон. Кыскартуулар кайсыл максаттарда, эмне себептер менен жасалып жатканы жетекчилик тараптан айтыла элек. Жаңы структура боюнча кагаздарга карасак, айрым ак ниет жетекчилерди кызматтан алуу үчүн алардын башкармалыктарын жоюп, башкаларга бириктирип, айрым бөлүмдөрдү тескерисинче башкармалык кылып, башаламан оптимизация жүрүп жатат. Кээ бир жооптуу кызмат орундары банктын төрага орун басарлары тарабынан азыртадан эле акчага баалана баштагандыгы тууралуу маалыматтар дагы бар. Жакында банктын кызматкерлери өздөрүнүн укуктарын коргоо боюнча коомчулукка, өлкө башчыларына кайрылуу даярданып жатышат деп айтылат маалыматта. Бишкектин так ортосунан автомат менен шаар тургунун коркуткан Улан Саламатов кармалды. Бул тууралуу шаардык милиция кабарлады. Маалым болгондой, 31 август күнү бир адам милицияга кайрылып, Toyota Land Cruiser 200 үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу автомат кезеп, орой сөздөр менен коркутканын айткан. Криминалдык милициясынын ыкчам иликтөө иш-чарасынын алкагында бул окуяга шектүү катары 28 жаштагы Улан Саламатов деген адам кармалды. Ал атасынын байлыгын башкарары айтылууда. Анын автоунаасын тинтүү учурунда МА-АК үлгүсүндөгү аңчылык мылтык, Калашников автоматына окшоштурулуп жасалган курал жана 50ден ашык ок дары жана магазиндер табылган. Бул факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, кармалган адам тергөө абагына киргизилген. Бишкек мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси Нурдин Тынаев изделип жатат. Шектүү муниципалдык кызматта 1,5 ай иштеген. Тынаев жакында эле алдамчылыкка барды деп шектелип, кийин качып кеткен кызматкердин кыңыр иштерин аныктаган. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык шектүү кызматкер июль айынын ортосунда башка адис болуп ишке орношуп, документтерди жасалмалап, жарандардан акча алган. Ал муниципалдык менчикти сатып алуу боюнча аукциондун протоколун жасалмалап, Москва көчөсүндө жайгашкан 8 батирди сатып жиберген. Анын акчасын алып, из жашырып кеткен. Тынаев алдамчылык схемасын байкап калып, милицияга кайрылган. Шектүү кызматкерге издөө жарыяланды. Садыр Жапаровдун уулу кырсыкка кабылган кезде жанында болгон 20 жаштагы кыздын абалы туруктуу. Бул тууралуу Вести Кейджи сайты саламаттыкты сактоо министрлигине шилтеме берип билдирди. Кыздын абалы туруктуу, ал бетинен жаракат алган жана борбор калаада дарылануусун улантат дешти Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинде. Белгилей кетсек, мурдагы депутат Садыр Жапаровдун уулу жол транспорт кырсыгынын кесепетинен каза тапкан. Дастан Садыр уулу 23 августта аварияга туушугуп, 4 шаардык ооруканада 3 күн бою комада жаткан. Ал 26 августта комадан чыкпай каза болгон. Бишкекте 25 жаштагы кыз 4-кабаттан боюн таштап, өз өмүрүн кыюуга аракет кылган. Бул тууралуу шаардык милиция билдирди. Маалыматка караганда, АГ аттуу кыз Ибраимов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн 4-кабатынан секирген. Жабырлануучуну тез жардам унаасы, травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна алып кетишти. Учурда анын абалы туруктуу деп билдиришти шаардык ички иштер башкармалыгынан. Окуя 31 августта болгон.